أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatly tuğanlar Allah Taala barыбыздын ниетибизди тилегибизди кабыл кылсын. Дайым айтып жүргөн сөзүбүз бар. Кимде ким Аллах Тааланын үйлөрүнөн болгон bir үйгө басып келген болсо, bir кадамына сооп жатса, bir кадамына күнөөлөр кечирилет дейт. Эми биз күнөөкөр пендебиз. Ар бирибиздин баскан 10 кадамыбызга Кудай Таалам сооп жатса, сол кадамыбыз менен биздин пендечилик кылып кетирген кемчиликтерибизди Кудай Таалам кечирген болсун. Biz anda temаны başladık. Bizim bugünkü temamız zorduk, zombuluk, karakçılık, zulümdük, İslam'a bu jat görünüş degen tema eken. Hemi, bu yerde özü zulümdük, zorduk degen nerede var? Zulümdük degen özü Arapça söz. Zulüm degen söz. Anın manisi kanday dese en birinci bir nerseni orunsuz paydalanuu, anan çekten çıgı degen manini berет eken. Zulüm degen бұл чектен шығу, же болса бір нәрсені орынсыз пайдалану деген мәнini береді екен. Эми Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде аяттар бар, ошол аяттардан мен окуйм. Хадистерде келет. Пайгамбар хадисинде мындай деп айтат экен: "Иттақу зулма фа инна зулма зулумати яумил қияма." Силер зулумдуктан сактангыла, анткени зулумдук ахиреттеги караңгылык дейт. Ахиреттеги караңгылык дейт. Vattahu şuhha. Sizler anan sarаңдыктан да байлыкка кызыгуу ошол нерсени сактангыла дейт. Анткени fa inna şuhha ahlaka man kana qablakum. Sizlerде мурдакыларды жок кылгандагы ошол не акчага кызгангандык, ачкөздүк жок кылган дейт. Ачкөздүк жок кылган дейт. Алар дейт, кан төгүшкөн, ошол не арам нерселерди адал кылып алышкан дейт. Ошол ачкөздүгү себептүү дейт. Кудай сактасын. Эми ошол нерсе зулумдук алып барат экен да. Biz yana çeşmelip kettik ko, çekten çıgуу deyт. Demek biz özübüzdün çegibizden çıktıkpı? Demek biröөгө zulum kılgan bolot ekenmiz da. Zulum kılgan bolot ekenmiz. Ошондон мына бизде акылдуу адамдарбыз да биз. Акыл деген сөздүн өзүнө эле карап көрө турган болсок, акыл деген бул арабча икал деген сөздөн келип чыккан. Бул байлоо, тушоо деген мааниден келип чыккан да. Мисалы, жанакы арабтарда жолукту салып үстүнөн кара бир эмени салып алат го, ошону икал деп коет. Бұл деген ошол не төөгө мингенде башына коюп алат экен, төөнү чөктүрүп туруп, тизесине салып койот экен, туруп кете албайт экен да. Алардын улуттук кийими булчу. Ошол акыл дагы бизди тушап турат экен да. Демек сен өзүңдүн акылыңда эч нерсе эмес. Өзүңдүн чегераңдан чыгып бирөөнүн акысына кирдиңби, акыл эскертет экен, сен зулум кылып атасың. Сен туура эмес болуп атасың деп туруп, акыл бизди чектеп турат экен да, эскертүү берет экен. Ошону бул жерде эмне? Зулум деп коет. Андан кейін бұл жерде дагы айтат, силер дейт, ар бир укук ээсине өзүнүн укугун бергиле. Кыямат күнү дагы ошол жерде ар бир нерсенин өзүнүн укугу өзүнө берилет. Кала берсе, мүйүзү бар кой, мүйүзү жок койду сүзгөн болсо, ошонун дагы акысы алып берилет дейт. Элестет көрүңдөр. Демек айбандар өч алып бири-бири менен эсептешүү болуп атса, биз акылдуу адам кантип эсептешүү болбой коет? Söz esepleşet eкен да. Ошондуктан ошо зулум деген нерсени биз эске сактап калалы. Зулум деген нерсени эске сактап калалы. Андан кийин дагы бир хадисте келет. Аллах Таала айтат: "Я ибади, ey пенделерим, мен зулумдукту өзүмө арам кылдым, жана силерге дагы арам кылдым. Бири-бириңерге зулумду кылбагыла" деген бул аят бар. Бири-бириңерге зулумду кылбагыла деген аят бар. Эми bu zulumduk degende misалы köp nerse da. Эми zulumduk degende biz taң карап көрсөк, бул жерде айтылып атат: "Kullu muslim ala muslim haram." Ар бир мусулман башка бир мусулманга арам дейт. Арам дегенде эмнеси арам десе, анын каны. Демек өлтүрүүгө болбойт. Эч бир мусулманды өлтүрүүгө болбойт. Акыбыз жок. Экинчиси мал мүлкү, анын мал дүнүйөсү, байлыгы. Бул дагы биз үчүн арам. Bizde ушундай нерсе бар да, көрө албастык, кызганыч деген нерсе бар да баягы жерде. Эми биз тагдырга ыраазы болушубуз керек да. Кудай Таала мага бериптир, бизге бербептир. Эмне кылабыз эми? Кудайым береке берсин деп дуа кылышыбыз керек. Көрө албастык кылып ошонун анда болбой эле койсо экен, ал өлүп кетсе экен, менде гана болсо экен деген нерселер да. Ошол негизи бул
туура эмес. Ал жер биз ага зулумдук кылган болобуз. Андан кийин эрдохо деген бул эмне? Бул абири. Демек, мусулманга арам дедик. Биринчиси эмне дедик? Анын каны. Аны биз урганга, өлтүргөнгө, сөккөнгө болбойт. Эч бир мусулманда. Экинчиси мал мүлкү. Аны уурдаганга болбойт, тартып алганга болбойт. Бизде азыр эмне? Ошол нерсе көбөйдү, зулумдукта. Таразадан алдоо деген нерсе бар да. Көрсөтүп туруп алдап коюп атат. Аяк жердечи. Көрсөтүп туруп алдап коюп атат. Мурдакы сабактарда мен айтканмын да, ошо жумада мен жумадан кийин бирөө сурайт. Молдеке дейт. Биз жанакы пакетте калемпир, кара муштарды жасайт го. Ошол жерде мисалы 200 грамм деп коет дейт. Бирок ошону биз 20 грамм азыраак салабыз. Ошо кандай деп менен сурап атат да, элестетип көрүңүздөр. Бул да ошо зулумдук да, башка бирлердин акысына кирип зулумдук кылдык. Ошону канча адамга саткан болсок, мисалы 1000 адамга саттыкпы, 1000 адамга зулум кылган болобуз. Кыямат күнү бизден укугун талап кылат ошол адамчы. Анткени мен зулум чектим. Мен 100 граммдын акчасын төлөгөнмүн, мага 80 грамм берип коюптур бул деп. Же болбосо мына күрүч саткандардан айтып атат. Мисалы лазер болсо байдаланы аралаштырып коет экен. Же болбосо ошол сечкаларды аралаштырып коет экен. Ошентип бул сатып атат. Демек бул зулум кылып атат. Бирөөнүн акысына кирип атабыз. Чектен чыгып атабыз баягы жердечи. Мисалы ал лазер күрүч деп ала турган болсо, бул башка болуп калса, эртең Кудайдын астына жооп бересиң. Мисалы мына күрүч саткандар дагы угуп аткан болушу мүмкүн. Базарда айрыкча. Ал жерде канча миңдеген тонналарды сатып атасыздар. Бирөөгө зулум кылбаңыздар, алдабаңыздар. Ал башка бирөөлөр мейли, башка бирөөлөр кыямат күнү сиздин акыңызды алат. Өзүңүздүн балаңыз, үй бүлөңүз каршы чыгат да. Неге сен бизге арам тамак жедирдиң? Зулум менен бирөөлөрдүн акчасын алып туруп, бизге алып келип туруп, бердиң деп туруп, эртең бала чакаңар мойнуңарга асылат дейт да. Кудай сактасын. Ана мисалы курут саткандар деле зулумдук да. Ал жерде курут кылганда ошол сечка деп коет го бизде. Күрүчтүн майдасын алат экен да, ошону майдалап туруп, ошону кошуп берет экен да. Аны биздикилер курут деп жейт да, эми эстетип көргөндөр. Ал жерге ошону кошот экен, майда күрүчтү майдалап туруп кошот экен. Анан чамча албастерди да кошуп коет экен деген маалыматтарды угуп атабыз. Баягы катышы кыйын го. Эгер чыныгы сүзмө болсо. Ал тезирээк катырат экен да баягы жерде. Карасаңыздар, ошентип туруп биздин чөнтөгүбүзгө дагы, ден соолугуга дагы зыян келтирип атат. Кудай таалам өзү сактасын. Ошол нерседен дагы сактаналы турганда. Бул дагы бирөөнүн акысына киргендик, демек биз чектен чыккандык. Бул дагы зулум деп эсептелет шариятыбыз боюнча алып караганда. Эми бул жерде иттаку даъватал мазлум дейт. Анан кийин ардуху деп коет. Ардуху деген бул абири. Бирөөнүн абири дагы бизге арам деп атат. Бул дегени биз аны гыйбат кылбашыбыз керек, сөкпөшүбүз керек, ушактабашыбыз керек. Эгерде биз аны ушактай турган болсок, биз ага зулум кылган болот экенбиз да. Кыямат күнү мага зулум кылды, мени ушактады деп туруп акысын талап кылат экен да. Ошондон туугандар, бул жерде жанакы кимде ким мени гыйбат кылган болсо, ушак кылган болсо, мен кечирдим. Мен кечирдим. Сиздер дагы ошол нерсени айтыңыздар да. Мен кечирдим деп. Себеби кыяматка калбаганы жакшы да, негизичи. Пайгамбарыбыз жанагы сахабалар менен отуруп айтат го. Азыр бейишке кире турган бирөөнү көрсөтөйүнбү десе, десе, эчтен бирөө кирди. 3 күн катары менен бир эле кишини көрсөттү да. Анан сахабалардын бирөөсү бул кайсы амал менен бейишке кирет экен деп, атам менен кичине мен чатакташып кеттим эле. 2-3 күн сеникинде туруп турайынчы деп туруп ошонун үйүндө жатат экен. 3 күндөн кийин мен жөн эле пайгамбар 3 күн катары менен сени бейишке кирет деди эле. Ошону мен сынаган үчүн эле келдим эле. Сен биздей эле намаз окуй турбайсыңбы? Бизден өзгөчө бир сыпатың эле жок турбайбы десе, анан ооба дейт. Кеспортуна кое турсаң бери келсең дейт. Менде бир сыпатым бар дейт. Кечинде жатарда ким мага зулум кылган болсо, ким ушактаган болсо, мага бир зыян жеткирген болсо, ошону менен кечирдим деп туруп анан кийин уктайм дейт да баягы жерде. Карасаңыздар, эми бул сөз менен айтыш эле оңой да негизи тургандар. Бирок кечириш бул кыйын го. Мисалы бирөөнү мен кечирсемби деп эле ойлоп эле коюңуздар, шайтан салат, архивти казат да. Билесиңби, 5-класста андай кылган, 8-класста мындай кылган, 11-класты бүтүп атканда тигиндей кылган,
баланча жерде тойда отурганда мындай деген деп туруп, бүт баарын мисалы архивди казып туруп, мынан деп туруп маңдайга таштап коет да баягы жердечи. Бул өтө кыйын маселе. Ошондуктан биз бирөөнүн абийирине дагы кирбешибиз керек экен. Шек келтирбеш керек. Андан кийин дагы бир хадисте келет: "Иттaqu da'watal mazlum fa in kana kafiran fa innahu laysa dunaha hijab." Силер мазлумдун, жапа чеккен адамдын дуасынан силер сактангыла дейт. Эгер ал капыр болсо дагы сактангыла дейт. Себеби мазлум адам менен Аллах Тааланын ортосунда эч кандай тосмо жок дейт, парда жок дейт. Карайсыңар. Аллах Таала айтат: "Эгерде бир канча убакыттан кийин болсо дагы мен сенин дуаңды кабыл кылам" дейт да баягы жерде. Ошого. Эми ал күнөөкөр болсо да күнөөсү өзү үчүн, бирок ошо зулум чектиби, ошо дуа кылса Аллах Таала кабыл кылып экен. Кафир болсо дагы ушул мага зыян жеткирди. Мен сенин Кудайыңа айтам деши мүмкүн да ал деле. Кудайга ишенбегени менен биздин Кудайга ишенгенибизди билип турат да. Сенин Кудайыңа мен арызданам десе болду экен да. Кафир болсо дагы Кудай Таалам өзүм өч алып берем дейт. Ошондо. Эми бул дегени анын дуасын кабыл кылат дегени. Мазлумдун дуасын Аллах Таала кабыл кылат экен туугандар. Андан кийин дагы бир хадисте келет: "Унсур ахака залиман ау мазлуман." Сен бир тууганыңа жардам бергин дейт. Зулум кылып атса дагы бирөөгө, зулум тартып атса дагы, жапа чегип атса дагы жардам бер дейт да. Ана сахабалар: "Я Расулаллах, бирөөнүгө мисалы жапа чегип атса жардам беребиз. Бирөө таяк жеп атса, кое тур, токтот" деп жардам беребиз. Уруп аткан адамга кантип жардам беребиз? Мисалы, бирөөнү уруп атса зулум кылып атат да, туурабы? Таяк жеген адам зулум чеккен адам. Таяктап аткан, уруп аткан адам зулум кылган адам. Ошондой десе, пайгамбар айтты: "Ошону ошол ишинен токтоткула, ошо силердин жардамыңар болот" дейт. Бирөө экинчи кишини уруп атабы, кой, токто деп ошону токтотуп койсок, биз ага жардам берген болобуз. Анткени наркы дүйнөгө барганда мунун ошо сооптор өзүндө калат да. Эгер жөн коюп, дай, ур, катуураак ур дей турган болсок, биз жардам берген болобуз. Тескери жака да. Наркы дүйнөгө барганда сообунан куру калат. Биз токтотуп койсок, ага жардам берген болот экенбиз да. Наркы дүйнөгө барганда сообу өзүндө калат да. Ошого мен мурдак сактарда айткам, билесиздерби? Эгерде бирөөнү гыйбат кыла турган болсоңор, атаңды, энеңди, бир тууганыңды, карындашыңды, эжеңди баарын гыйбат кыла бергиле. Отуруп алып туруп 10 саат гыйбат кыла бергиле да. Себеби бул жерде бирөөгө биз зулум кыла турган болсок, сообубузду берип коебуз да, туурабы? Эгерде биз өзүңдүн чоочун эле каяктагы бирөөгө берип койбостон, атаңа бересиң да, баягы сообуңду пайда болот дегеним да, баягы жердечи. Энеңе бересиң, агаңа, эжеңе, карындашыңа бересиң. Ошо гыйбат кыла турган болсоң, өзүңдүн жакын тууганыңды гыйбат кыла бер да. Мен ошентип айтмакмын да. Себеби сообуң атаңа кетет да. Негизичи. Энеңе кетет. Каяктагы эле мисалы, мени гыйбат кылсаңдар, сообуңдар мен алып алам да, туурабы? Мен артынан сүйлөсөңдөр. Атаңызды сүйлөсөңүз, атаңызга бересиз да, баягы жердечи. Ошол жагы бар. Өзү негизи дурус эмес, мен тамашалап атам го негизи. Эми кыямат күнү Аллах Таала өзү өч алып берет экен да. Мисалы, бир канча адамдын өчүн өзүм алып берем дейт. Бул кандай десе, биринчиси бир киши дейт, азат адамды сатып туруп, анын акчасын жеп койгон болсо, мен өзүм өчүн алып берем дейт Аллах Таала. Карасаңар, бизде азыр ушундайлар көбөйдү, Кудай сактасын. Мына Москвага чакырат, аяка чакырат, барат дагы ошо бирөөлөргө мына жумуш алып келдим деп берет, паспорттан берип коет дагы, акчасын алып кетип калат экен. Сенин алып келген адам акчаңды алган деп туруп, ошол кыйынап иштетет. Бәл жерде. Кара, азат адамды кол кылып саткан адам да, Кудай сактасын. Булардын өкүнүчү жаман болот да экен, Кудай сактасын. Себеби канча ата эне сыздап атат, канча бала сыздап атат, канча жубайлар сыздап атат. Ошол күйөөсү же баласы ошол жака кетип, жок болуп кетип атат бәл жерде. Кул болуп иштеп атат. Аны ошо бирөө эле өзүнүн эле бир тууганды алып барып сатып ийди да баяк жерде. Аллах өзүм өчүн алып берем анан дейт. Андан кийин дагы бир киши дейт, бир адамды жалдап иштетип, анын акысын бербей койду дейт. Ошонун акысын мен алып берем дейт. Эми бизде хадисте келет, эгерде сен бирөөнү жалдап иштетсең дейт, мандикер, иштетсең, териси, тердеген тери кургаганча анын акысын бер дейт да. Канча адамдарды иштетип коюп туруп, акчасын бербей жүргөндөр бар.
Bunda bizge dağ kelет. Misal men Şveda işleyim, Şveda berbey koydu. Je bireunun үйүндө иштеп атам, акчаны бербей койду. Je Poliyada иштеп акчаны бербей койду деп бизге арыздангандар толтурат. Аллах Таала өзүм өч алып берем деп атат ошондой адамдардан. Кудай сактасын. Бул кишинин акысы да, бул зулум деп коет. Бирөөгө зулум кылдыңбы, аны Кудай Таалам өзү эч качан жөн койбойт экен. Сөзсүз түрдө аны алып берет экен. Эми Аллах Таала айтат, үч түрдүү дуаны, мисалы, кайтар баштан кабыл кылам дейт Аллах Таала. Биринчиси, орозо кармаган адамдын дуасы кабыл болот экен. Дуасы кабыл болот дейт. Озачарда дуасы кабыл болот. Экинчиси, адилеттүү имам. Имам дегенде ошо мечиттин имамы эмес. Мисалы, биздин акимибиз, губернатор, падышабыз, ушулар шарият боюнча ошолорду айтат имам деп. Жетекчини айтат да. Адилеттүү жетекчинин дагы дуасы сөзсүз кабыл болот дейт. Андан кийин мазлумдун дуасы кабыл болот дейт. Жапа чеккен адамдын дуасы кабыл болот дейт. Эми көрбөйсүздөр. Кудай сактасын, азыркы заманда толтура ошондой адамдар бар. Жапа чеккен, зулум чеккен, бирөөнүн үйүн тартып алган, жалган документ менен, же болбосо бирөөнүн үйүнөн кууп чыккан. Толтура ошондойлор бар. Зулум. Кудай Таала өзү сактасын, алардын дуасын сөзсүз түрдө Аллах Таала өзү кабыл кылат дейт. Андан кийин зулумдун түрлөрү. Зулумдун түрлөрү. Көп түргө бөлүнөт экен. Биринчиси инсан менен Аллах Тааланын ортосунда. Аллах Тааланын ортосунда. Бул кандай десе, ширк, анан күнөө. Аллах Таала шерик кошсок, биз зулумдук кылган болот экенбиз да. Себеби чектен чыктык да. Чектен чыктык. Чектен чыгуу деген бул зулум деген. Же болбосо бир нерсени оонусуз нерсеге пайдалануу. Демек, Аллах Таала бизге рызкыны берип атса, башка бирөөгө ыраазы болсок. Аллах Таала бизге денсаулык берсе, башка бирөөгө ыраазы болуп атсак. Демек, бул ширк. Бул ширк дагы эмне болот экен? Бул зулумдук болуп эсептелет экен. Анан күнөө иштер. Аллах Таала бизге денсаулыкты берди. Ошо денсаулыкты биз жакшы жакка сарпташыбыз керек да. Арак иче турган болсок, денсаулыгыбыз кетти. Демек, биз өзүбүзгө зулум кылган болот экенбиз. Кудай Таалам өзү сактасын. Андан кийин инсан менен инсандын ортосунда, бирөөнү уруу, гыйбат кылуу, же болбосо эмне, айрыкча бизде ушул нерсе көбөйүп кетти. Ысырапкорчулук. Ысырапкорчулук. Мисалы, өлгөн жерде тамак жеш. Бул дагы ошол зулумдук да. Ошол жердеги үй бүлөгө зулум кылып атабыз. Жанагы биздин ажообуздун дагы жарлыгы чыккан го, билесиздер, ысырапкорчулукту токтотолу деп туруп. Эми карап көрсөңүздөр, ошо өлгөн жерге барып, кичинекей жаш балдары калды, балагатка жете элек, бойго жете элек. Ошолордун акысын жеп туруп кетип калып атабыз да. Бул да ысыраптын эң жеткен чокусу, эң чоң күнөө ушул. Сен Куранда ачык айтат. Кимде-ким жетимдин акысын жесе, кыямат күнү ичинде чок болуп күйөт дейт. Тойго мейли даярданат экен да. Тойдо деле ысырап коюп кетти азыр негизичи. Тойдо деле ысырап коюп кетти. Тойго адамдар даярданат экен. Өлүм кокус келип атпайбы туугандар? Өлүм кокус келет да. Кокус келип, кайгырып отурса, келип малын, уюн союп жеп кетип калат да баягы жердечи. Кудай сактасын. Эң чоң зулумдук ушулчу. Кыямат күнү канчада, мисалы 100 адам келтирип жеп кеттиби, ошо жетим балдар 100 адамды жакалайт. Сен менин акымды жеп кеткенсиң дейт. Ысырапкорчулук кылбагыла деп имамдар айткан. Мына ажообуздагы айтып турса дагы, силер биз ойлогон эмессиңер деп туруп, бизди жакалайт ошол жерде. 1000 адам келген болсо, 1000 адамды жакалайт ошол жетимдерчи. Ысырапкорчулуктун жеткен чеги ошол. Кудай сактасын. Анан тойдо деле ысырапкорчулук көйүп кетти азыр. Ысырапкорчулук көйүп кетти. Мисалы, кафеге чакырып туруп, түнгү саат 1ге чейин адамдарды кармап атабыз. Зулумдук кылып атабыз башкаларга. Өмүр бир келет туугандар, өмүр кайталанбайт. 2 саат, 3 саат жетет өзү негизи. Неге 5 саат, 6 саат кармайбыз бирөөнү? Мисалы, бир жерге чакырды, чакырсак ошол убагында барыш керек. 6га десе 6да барабыз. Бизде 8де барабызбы? Ал жерде мисалы 10 адам күтүп, элдердин баардыгы 8ге чейин күттүбү? Өзү 300 адам чакырган. 290 адам 2 саат күттүбү? 290 адамдын өмүрү үчүн ошол адам жооп берет да. Бирөөнүн акысына кирди. Зулум бул жерде. Ошондо эске алалы. Ысырапкорчулук дегенде бир гана ошол тамак аш эмес, убактыбыз ысырапка кетип атат туугандар. Кудай Таалам өзү сактасын аны. Анан инсан өзүнө өзү зулум кылуу. Үчүнчү түр ошол экен. Инсан өзүнө өзү зулум кылуу. Биринчиси Аллах Таала менен болгон зулум, инсандын инсанга болгон зулуму, үчүнчүсү инсандын өзүнө кылган зулуму. Бул зыяны.
Эми ошондо кайра келип эле биринчи, экинчиси, үчүнчүсүнө кошулуп кала берет экен да. Аллах Таалага зулум кылдыкпы? Кайра эле өзүбүз жооп беребиз. Башка мусулманга зулум кылдыкпы? Кайра эле өзүбүз жооп беребиз. Өзүбүзгө өзүбүз зулум кылсак дагы өзүбүз жооп беребиз. Кайра эле өзүбүзгө кайта берет экен да ошонун баардыгы. Кудай сактасын. Эми эң чоң зулум дейт. Эң чоң зулум өзү бирөөгө зулум кылып жапа чеккен адам болуп көрүнүп экен. Баягы жердечи. Ушундайлар көбөйүп кетти. Байкайсыздарбы азыр? Бирөөнүн үйүн тартып алган, менин үйүмдө тартып алды деп туруп, улам эле аяка чыгат, бияка чыгат, ошентип жапа чеккен адам болуп көрүнө берет да баягы жердечи. Зулумдун жеткен эң чоң ушул дейт. Кудай сактасын. Кудай Таала өзү сактасын ал нерседен. Эми бул жерде Аллах Тааланын Курандагы аяттарынан бир экөөнү айталы. Мисалы Куранда айтат: "Инна ширка ла зулмун азим." Албетте ширк, Аллах Таала шерик кошуу бул чоң бир зулумдук дейт. Аллах Таала бизге перзентти берип атса, ден соолукту берип атса, биз эмнеге шүгүр келтирбейбиз? Шүгүр келтирбей, башка бирөөгө шүгүр келтирсек, анда эмне? Биз ширк келтирген болобуз. Ширк келтирген болобуз Аллах Таалага, зулумдук кылган болобуз. Мисалы, бирөө жардам берди, алхамдулилlah, Аллах Таалага шүгүр. Аллах Таалага рахмат, сизди мага себепчи кылды дешибиз керек да биздечи. Жок, биз Кудайды унутуп коебуз. Сиз бар үчүн күн чыгып атат. Сиз бар үчүн күн батып атат. Сиз бар үчүн мен ачка калган жокмун. Карасаңдар, бул Аллах Таала бар экен, алхамдулилlah. Мына сизди себепчи кылып атат. Аллах Таала себеп болуп, мына сиз бизге жумуш берип атасыз. Ушундай тарезде болуш керек да негизи. Ыраазычылык. Биринчи Аллах Таалага шүгүр. Сизди бизге себепчи кылды. Экинчи анан сизге рахмат. Ошентип айтыш керек да. Бизде жок. Пенде келет, түз кайрылат экенбиз да баягы жерде. Бул да эмне? Зулум дейт. Бул бизде Лукман сүрөсүндө айтылат. Андан кийин ала ла'наталлахи ала залимин. Залымдарга Аллах Тааланын каргышы келбейби дейт. Карасаңдар, демек ошол зулум чеккен адам сөзсүз каргайт. Демек бул адамдын каргышы тиет, ошондукта Аллах Тааланын дагы наалаты келет экен да. Наалат арабча ла'нат деп коет. Залымдарга Аллах Тааланын каргышы түшөт. Бул каргыш жаман. Анткени Аллах Таала айтат: "Эгерде о пенделерим, мен разы болсом, разылыгымдын чеги жок, сенин 7 тукумуңа чейин кетет. Эгер мен каргасам, каргыштасам дейт, менин каргышымдын дагы чеги жок, сенин 7 тукумуңа чейин кетет" дейт. Карасаңыздар, жашоодо көрөсүздөр, бирөөгө катуу зулум кылып коюп туруп, ошол зулумду 7 урпакка чейин тарткандар бар. Жашоодо көрө эле жүрөбүз. Мен билем бир экөөсүн. Атасын урган экен, аны баласы урган да. Мен көрдүм, баласы атасын урган. Азыр эми ошо атасын урган кишини баласы дагы уруп тур да, жакында окусам. Карасаңар, Аллах Таала айтат: 7 урпагыңа чейин кетет дейт, эгерде ошо мен каргай турган болсом дейт. Бул зулумдук Аллах Тааланын каргыштай турган иштери, Кудай сактасын. Эгерде разы боло турган болсом, разылыгымдын дагы чеги жок, 7 тукумга чейин кетет дейт. Карасаңыздар, ошондо эле тескериси. Кейбирлер бар, байкасаңыздар, өзү алым, динге кызмат кылып, ушунчалык Куранды жаттаган, балдарын карасаң, балдар да Куранды жаттаган, динге кызмат кылып, ушу элдерге сабак берип, неберелери дагы карасаң, ушу 7 тукумга чейин кете берет экен да баягы жерде. Аллах Тааланы разы кыла турган болсо. Эми андан кийин Аллах Таала айтат: "Инналлаха ла язлиму мисқала зарра." Аллах Таала кыпындай да зулум кылбайт эч кимге. Аллах Таала эч кимге кыпындай дагы эмне? Заррачалык дагы зулум кылбаймын дейт. Эми эң негизги зулумдун түрлөрүнүн жашообузда кеңири таралган зулумдун түрүн айтып берейин. Бул тилдин зулуму дейт. Тилдин зулуму. Биринчиси бул не? Гыйбат. Гыйбат деген бул не? Ошо жок адамды артынан сүйлөөнү гыйбат дейт. Баланча тигиндей кылып коюптур, тиги мындай кылып коюптур деп тур бирөөнүн артынан сүйлөө. Кээ бир убакта бар, мисалы, бир адамдын айыбы болсо, ошол айыбын айтсаң, ошол адам жинденип, кыжырдана турган болсо, ошол дагы гыйбат болуп эсептелет да. Бизде айтат го, өзү айыбы бар да, ошону айтып атам да мен. Жок нерсени айткан жокмун, бар да дейт.
Бұл өзі жасалған жоқ та ошол айтты туурабы? Кудай Таалам ошону жаратып коюп берип, эмне кылсын байкуш? Ошону сен айтсаң, ал адам жинденип кап болсо, гыйбат болуп эсептелет да. Анан ушакчылыкты билесиздер. Тиги мындай деди, сен кандай дейсиң деп туруп, сен айтсаң, а сен мындай дедиң, тиги мындай дебеди деп туруп, эмне? Кайра дагы эле. Ошол ушакчыл сөз ташыйт да. Дайым эле устаздар дагы айтат. Билесиздер да, бир алымга бирөө ушактап келтирип бирөөнү. Устаз, баланча деген сизди ушундай деди десе, күлүмсүрөп туруп, эмне? Шайтан сенден башка паштелен тапкан эмес окшойт деген экен. Аяк жердечи. Се аны сага ушактап келдиби? Сени ага ушактап барбайт деген кепилдик жок да. Кудай сактасын. Ошо ушакчылыктагы эмне? Бул тилдин зулуму экен да. Ал дагы Кудай сактасын. Андан кийин жалган сүйлөө. Жалган, экинчи жалганды биринин артынан бирин ээрчите берет экен. Жалган сүйлөө. Бул дагы эмне? Тилдин зулуму. Себеби бирөөнү ишендирип койдуң да сен. Туурабы? Кейлер бар го, жалганды чынды Кудай ургандай сүйлөйт го баягы жерде. Ишенесиң угуп туруп. Ал өзү деле ишенип кетсе керек ошол айткан сөзүнөчү. Жалган сүйлөй берип. Андан кийин жала. Бул да тилдин зулуму болуп эсептелет экен. Жала жабуу. Жала деген бирөө жасабаган ишти сен жасадың деп айтуу да. Жала жабуу. Же сен ушундай кылдың деп туруп. Бул дагы тилдин зулуму экен. Кудай Таалам өзү сактасын. Анан сөгүү, бирөөнү сөгүү. Бирөөнү сөкпөгөлө дейт да баягы жерде. Sen бирөөнүн энесин сөксөң, ал жөн тура эле, сдач кайтарат да. Сен да энеңди сөкөт, жок жерден энеңди виноват кылып коесуң да баягы жерде. Ошол себептен мен устазымды дагы бирөө сөгүптүр да. Сөккөн экен, эл топ болгон жерде. Баланча дептир, эмне болду устаз десе, эми сенен сураныч, менин энеме кичине отпуска бер дейт экен го. Эмнеге эми сөкпө, макулбу деп суранган экен да, элдин көзүнчө. Көрбөйсүздөр. Ошондуктан сөгүү дагы бул тилдин зулуму да. Сен сөксөң, ал сени сөгөт. Энең эч кимге эч нерсе кылбаса, эмнеге сен энеңди сөктүрөсүң? Атаңа наалат алдырасың. Атаңа наалат дейт да баягы, туурабы? Бул дагы эмне? Сөгүүнү, бул дагы эмне экен? Тилдин зулуму дейт. Андан кийин дагы бир эң негизгиси бирөөгө ат коюу. Бул дагы тилдин зулуму болуп эсептелет экен да. Зулумдук ошол да кирет экен. Мисалы, таз, эшек, маймыл деп бирөө ат коюп атпайбы? Ошол дагы тилдин зулуму. Кыямат күнү барганда акысын алат. Себеби ал кандай жапа чекти туурабы? Элдин арасында. Эшек десе элдер эшек бул деп күлөт да. Канча адам күлдү? Мисалы 20 адам күлө турган болсо, ошо 20 адамдын алдында бул мындай уят болду да. Сооптуу болот. Кудай сактасын. Анан бизде ошондой эле көйүп кетти. Лакап ат койгондор, Кудай сактасын. Ошол дагы зулумдук. Бирөөгө зулум кылып, бирөөнүн акысына кирип атабыз. Бирөөнүн чегарасынан өтүп кетип атабыз. Кудай сактасын. Ошол эмне? Орунсуз пайдаланып атабыз ошол сөздү. Ал эшек Аллах Тааланын жараткан айбан, туурабы? Аны биз эмнеге? Жана бирөөнү дагы достору эшек дейт экен да, эшек дейт экен. Анан аялы сен не ошентесиң? Достор эшек дейт. Сен кичине өзүңдүн укугуңду коргобойсуңбу? Айтпасын экинчи десе барып, достор мен эшек дебей келечи дептир да, баягы жердечи. Анан макуланда сени коделек дейбиз дептир. Анан ошол аял үйүнө келип, аялына сүйүнчүлүп атат дейт. Болду, мен атым өзгөрдү. Мен эшек дебейбиз, коделек дейбиз дейбиз. Ай өлүңө турайын. 2-3 жылдан кийин кайра эшек болуп турбайсың деп коет. Көрбөйсүңөрбү? Ошосын кандай бул жерде эмне? Бирөөгө ат коюу, бирөөгө мынтал лакап коюу, бул дагы зулумдук да. Кудайдын атында жооп беребиз баягы жердечи. Кудай сактасын ошол нерседен. Бул дагы тилдин зулуму. Андан кийин бирөөнү маскаралоо, кемсинтүү, мунун баардыгы ошол эмне? Тилдин зулуму экен. Кудай сактасын. Анан бирөөнү басынтуу. Сен ким элең? Койчу, сүйлөчү сен. Башка жерде сүйлөйсүң. Сен ордуңду билчи деп мисалы келер басынтасыңбы? Ошол дагы тилдин зулуму экен да. Тилдин зулуму. Кудай сактасын. Анан бирөөнү кордоо, бирөөгө доомат кылуу, анан жаман сөз таркатуу. Кейлер бар го ушакчы. Сен баланча айылда баланча деген эже бар. Ошол эжеге мынтип айтып кой дейт. Болду, ошону айтып койду, болду. Айыл тутушуп жатып калат баягы жерде. Көрбөйсүздөр. Жаман сөз, ушак таркатуу. Анан бирөөнүн сырын ачуу. Бул дагы тилдин зулуму.
Бұл да тілдің зұлымы. Бүйрөнің сырын тарқатпаш керек, бүйрөнің сырын ашпаш керек. Бұл сыр, өзі айтып отпайын, сыр деп тұрып жүр. Жиндіде да сыр бар, керек болса тұра, айт десем, айтпаймын дейді. Алды ешкімге білдіргісі келмейді кейбір сырларды. Бүйрөнің сырын ашу, бұл дағы Құдай Таала өз сақтасын, бұл дағы зұлымдық болып есептеледі екен. Еме дененің зұлымдығы деп қояды да бұл жерде. Дененің зұлымы дейді. Бұл бүйрені ұру. Ұрдық бұл қанша жерім бір жерін сындырдық, бір жерін көгөрттік, бір жерін жара қылдық, қанша нерві кетті, қанша қаражаты кетті, қанша ауырды. Ошончо қиямат күні соғып менен төлеп береміз да. Қылған жақсылықтармен төлеп береміз. Себепсіз өлтіру. Себепсіз өлтіру. Бұл да Құдай Таала өз сақтасын. Алдамшылықты білесіздер, Құдай сақтасын. Бұл жерде толтыра несі бар да? Алдау. Бұл да өте көйіп кетті азыршы, алдамшылық. Бөтелі алдамай. Бөтелі алдамай. Тараза, мысалы таразадан, точный таразы дейді, барсаң, бар жетпейді. Андан көрі 5 сом ашша таштап кетті, тілепшілік қылған жақшыда, ошол адал болады да. 5 сом таштап кетші деп сұранса, ады душы, чин жүректен таштап кетеді 5 сомды. Таразанын алдай тұрған болса, қияматқа қалып кетеді ошолчу, Құдай сақтасын. Ошо таразадан алдағандар, мен айтар елем. Андан көрі 1 сом таштап кетші, 5 сом таштап кетші деп, ошентіп, чин жүректен еле алғаныңар жақшы да. Сен алды еле, мақұл онда, 1 сом таштап кетейін деп, чин жүректен таштайды да, таразадан алдаған жаман да, Құдай сақтасын. Анан пара алу, мысалы адырғы күнде ошолдағын Құдай сақтасын. Бұл дағын ошо зұлымдық да, пара алу. Пара бербесең ишиңди бүтүрбөйт. Болсо аны милдетти, аны бүтүрүш керек болчу. Элдин акысын жеш, зына кылуу, бул дагы зулум, бирөөнүн акысына киресиң да. Құдай сақтасын. Андан кийин эң негизгиси шпиондук деп коет бизде. Бирөөнү аңдыш керек. Бирөөнү аңдып, акырын угуп баягы жерде. Бул дагы зулумдук, бирөөнүн акысына кирип атабыз. Алла Таала Куранда эмне деди? "Вала таджассасу", шпиондук кылбагыла деген Алла Тааланын Куранда аяты бар да. Бирөөнүн акысына кирбешибиз керек. Бирөөнүн айыбын издөө, бул дагы зулумдук. Жакшы эле адамды, бай орысча айтмакчы, на ровном месте күнөкөр кылып коет го кээдечи. Айыбын издеп бир айыпты тагып коет баягы. Сен ушундай дегенсиң, мен айткан эмесмин. Жок, айткансың деп туруп баягы жерде. Кудай сактасын. Андан дагы эң чоң зулумдук бул бакшылык экен. Кудай сактасын. Азыркы күндө бакшылык. Бирөөгө зулум кылып атат. Жинди, шайтанды байлап коет. Шайтан атасын сөктүрөт, энесин сөктүрөт, аягын сөктүрөт, ата менен баланы ажыратып коюп атат, аял менен күйөөсүн ажыратып коюп атат, эне менен баланын ортосун ажыратып коюп атат. Мына ушунун баарысы бул эмне? Зулумдук. Кудай Таала өз сактасын. Бул эң чоң зулумдук.